7-бап. Ошондо Теңир Нухка мындай деди: "Бүт үй бүлөң менен кемеге кир. Анткени замандаштарыңдын ичинен сени менин алдымда адил деп таптым. Ар бир адал малдын эркек ургаачысынан 7ден, ал эми адал эместердин эркек ургаачысынан 2ден ал. Ошондой эле бүт жер жүзүндө тукумун сактап калыш үчүн асман канаттууларынын эркек ургаачысынан 7ден ал. Анткени 7 күндөн кийин мен жер бетине 40 күн, 40 түн жамгыр төгүп, өзүм жараткан тирүү жандардын баарын жер бетинен жок кылам." Теңир эмнени буйруса, Нух ошонун баардыгын жасады. Жер бетин топон суу каптаганда Нух 600 жашта эле. Топон суу каптаардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди. Адал жана адал эмес жаныбарлардан, канаттуулардан, жерде сууда жашоочу жаныбарлардан. Кудай Нухка буйрук кылгандай, эркек ургаачы болуп, түгөйү менен Нухтун кемесине киришти. 7 күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо, 2-айдын 17 күнү зор туңгуюктун баардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. Жер бетине 40 күн, 40 түн жамгыр төгүп турду. Так ошол күнү Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен аялы жана келиндери менен кемеге кирди. Алар менен кошо өз түрү менен малдар, жаныбарлар, сойлоочу жана жерде сууда жашоочу жаныбарлар, учуп жүрүүчүлөр, куштар, канаттуулар, өмүр деми бар тирүү жандардын баары түгөйү менен Нухка келип кемеге киришти. Кудай Нухка буйругандай, баардык жаныбарлар эркек ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Жер бетиндеги топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп, кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. Суу болсо күчөп көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы баардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетинде кыбыр эткен баардык тирүү жандар, баардык мал, канаттуулар, жырткычтар, жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, баардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган, өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын баардыгы кырылды. Жер бетиндеги тирүү жандын баардыгы кырылды. Адамдан тартып, айванга чейин, жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асмандагы канаттуулар баардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Суу жер бетинде 150 күн күчөп турду. 7-бөлүм. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталынасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү, а дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң. Ыйык нерсени иттерге бербегиле. Берметиңерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебилеп тепсеп, анан кайрылып келип силерди тытып таштайт. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Араңарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы? Же балык сураган уулуна жылаан берген адам барбы? Силер жаман болуп туруп, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга жакшы нерсени берери анык. Ошентип адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну үйрөтөт. Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп. Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Ал жолду тапкандар аз. Жалган пайгамбарлардан сак болгула. Алар силерге кой терисин жамынып келишет. Бирок чындыгында алар жырткыч карышкырлар. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжир жыйнабайт да. Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо жаман жемиш берет. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат. Демек аларды жемиштеринен билип аласыңар. Мени теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет.
Ошол күнү көп адамдар мага: Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымың менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек дешет. Ошондо мен аларга: мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле. Мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтамын. Ким менин ушул сөздөрүмдү укса жана аткарса, ал үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Бирок үй кулаган жок. Анткени ал үй таштын үстүнө курулган эле. Ал эми ким менин ушул сөздөрүмдү укса, бирок аткарбаса, ал үйүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Ошондо үй кулап, чоң кыйроого учурады. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндө, эл анын окутуусуна таң калды. Анткени ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту. 7-бөлүм. Бул окуялардан кийин Персия падышасы Артакшаштанын тушунда Эзра Бабылдан чыкты. Ал Сераянын уулу, Серая Азариянын уулу, Азария Хилкиянын уулу, Хилкия Шалумдун уулу, Шалум Садоктун уулу, Садок Акитуптун уулу, Акитуп Амариянын уулу, Амария Азариянын уулу, Азария Мерайоттун уулу, Мерайот Захариянын уулу, Захария Узинин уулу, Узи Букинин уулу, Буки Абышуанын уулу, Абышуа Пинехастын уулу, Пинехас Элазардын уулу, Элазар башкы ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу. Эзра Бабыл жеринен чыкты. Ал китеп көчүргүч болгон. Исраилдин Кудай Теңири берген, Мусанын мыйзамдарын жакшы билген. Падыша анын каалаганын берди. Анткени Кудай Теңиринин колу анын үстүндө эле. Эзра менен бирге Исраилдин кээ бир уулдары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, ырчылар, дарбазачылар, нетиндер Артакшаштанын падышачылыгынын 7-жылы Иерусалимге келишти. Ал Иерусалимге Артакшаштанын падышачылыгынын 7-жылынын 5-айында келди. Бабылдан чыгуу 1-айдын 1-күнү башталды. Ал 5-айдын 1-күнү Иерусалимге келди. Анткени Кудайдын жакшылык кылуучу колу анын үстүндө эле. Эзра өзүнүн жүрөгүн Теңирдин мыйзамын изилдөөгө, аны аткарууга, Исраил элине мыйзамды жана чындыкты үйрөтүүгө бурган эле. Артакшашта падышанын Исраил элине Теңирдин осуяттары менен мыйзамдарын үйрөткөн ыйык кызмат кылуучу, китеп көчүргүч Эзрага берген катынын мазмуну мындай: Падышалардын падышасы, Артакшаштадан асмандагы Кудайдын мыйзамын окутуучу, ыйык кызмат кылуучу Эзрага салам. Менин падышачылыгымдагы Исраил элинин, анын ыйык кызмат кылуучуларынын, лебилеринин арасынан ким Иерусалимге барууну кааласа, ал сени менен барсын деп буйрук бердим. Анткени сен падышанын жана анын 7 кеңешчисинин атынан сенин колуңдагы Кудайдын мыйзамы боюнча Жүйүт аймагы менен Иерусалимдин акыбалын карап көрүү үчүн падыша менен анын кеңешчилери Иерусалимдеги Исраил Кудайынын үйүнө курмандыкка арнаган алтын күмүштөрүн жеткириш үчүн Бабылдын баардык дубанынан өзүң жыйнап алган алтын күмүштөрдү ыйык кызмат кылуучулардын жана элдин Иерусалимдеги Кудайдын үйүнө арнап өз каалоолору боюнча курмандыкка берген тартуулар менен бирге жеткириш үчүн жөнөтүлүп жатасың. Ошондуктан бул акчаларга токтоосуз өгүздөрдү, койлорду, козуларды, алар менен кошо чалынуучу нан курмандыктарын, коюлуучу курмандыктарды сатып ал. Аларды Иерусалимдеги Кудайыңардын үйүндөгү курмандык чалынуучу жайда чал. Калган алтын күмүштөрдү өз Кудайыңардын эрки менен өзүң жана бир туугандарың эмнени туура деп тапса, ошого жумшагыла. Кудайыңдын үйүндө кызмат кылууда пайдаланылуучу сага тапшырылган идиштерди Иерусалим Кудайынын алдына алып барып койгун. Кудайыңдын үйү үчүн дагы эмне керек деп эсептесең, ошонун баарын падышанын казынасынан бер. Мен Артакшашта падыша, Дариянын наркы өзүндөгү казына кайтаруучулардын баардыгына буйрук берем. Асмандагы Кудайдын мыйзамдарын үйрөтүүчү, ыйык кызмат кылуучу Эзра эмнени талап кылса, ошону токтоосуз бергиле. 100 талантка чейин күмүш, 100 батка чейин буудай, 100 батка чейин шарап, 100 батка чейин май бергиле. Тузду болсо өлчөөсүз бергиле. Асмандагы Кудайдын үйү үчүн асмандагы Кудай берген баардык буйрук тактык менен орундалсын. Болбосо Кудайдын каары падышанын жана анын балдарынын падышачылыгына тиет. Силерге дагы билдире кетчү нерсе: Кудайдын үйүндө кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулардын, лебилердин, ырчылардын, дарбазачылардын, нетиндердин эчкимисинен алым, салык, бажы акысы алынбасын. Сен болсо Эзра, Кудайың берген даанышмандыгың менен башчыларды жана башкаруучуларды кой. Алар Дариянын нар көзүндөгү элди, Кудайыңдын мыйзамдарын билген элди башкарышсын. Билбегендерди үйрөткүлө.
Ким Кудайыңдын мыйзамын жана падышанын мыйзамын аткарбаса, аны токтоосуз өлүм жазасына болобу, же сүргүнгө болобу, же акчалай айыпка болобу, же зынданга болобу өкүм чыгарышсын. Падышанын жүрөгүнө Иерусалимдеги Кудай үйүн жасалгалоону салган. Мага падышанын, анын кеңешчилеринин, анын бардык күч кубаттуу төрөлөрүнүн ырайымын бурган ата-бабаларыбыздын Кудай Теңирине алкыш. Ошондо мен кайраттандым, анткени Кудай Теңиримдин колу менин үстүмдө эле. Ошондуктан мени менен барышсын деп Исраилдин уруу башчыларын чогулттум. 7-бөлүм. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Степандан ушул чынбы деп сурады. Степан мындай деп жооп берди: агайын туугандар жана аталар, сөзүмө кулак салгылачы. Атабыз Ибрайым Месопотамияда жашап турганында, Харанга көчүп кетелегинде ага даңктуу Кудай келип, өз жериңден, тууган уругуңдан, атаңдын үйүнөн чыгып, мен көрсөтө турган жерге баргын деди. Ошондо ал Каздим жеринен чыгып, Харанга келип отурукташты. Атасы өлгөндөн кийин Кудай аны ал жактан азыр силер жашап жаткан ушул жерге көчүрдү. Ал жерден Ибрайымга бир карыш жерде мурас кылып берген эмес. Бирок ал балалуу боло элек болсо да, Кудай ал жерди ага жана анын кийинки тукумуна энчилеп берүүнү убада кылды. Кудай ага: сенин тукумуң жат жерде келгин эл болот. Аларды кулга айландырып 400 жыл кысымга алышат. Бирок аларды кулга айландырган элди мен өзүм жазалайм. Ошондон кийин алар ал жерден чыгып, ушул жерде мага кызмат кылышат деди. Кудай аны менен келишим түзүп, келишимдин белгиси катары ага сүннөткө отургузуу парызын берди. Ибрайым Исхак деген уулдуу болуп, аны 8-күнү сүннөткө отургузду. Исхактан Жакып төрөлдү, Жакыптан Исраил элинин 12 уруусунун түпкү аталары төрөлдү. Алар көрө албастык кылып Жусупту Мисир жерине кулчулукка сатып жиберишти. Бирок Кудай аны менен болду. Аны бардык кыйынчылыктарынан куткарып, ага акылмандык берип, Мисир падышасы Фараондон ырайым таптырды. Фараон аны бүт Мисирге жана өзүнүн падыша сарайына башчы кылып койду. Мисир жана Канаан жеринде ачарчылык болуп, элди чоң кайгы басты. Аталарыбыз нансыз калышты. Бирок Жакып Мисирде эгин бар экенин угуп, аталарыбызды ошол жакка жиберди. Бул алардын Мисирге биринчи жолку баруусу эле. Алар Мисирге экинчи жолу барышканда, Жусуп бир туугандарына: мен силердин бир тууганыңармын деп ачык айтты. Ошентип Жусуптун тууган уругун Фараон таанып калды. Жусуп киши жиберип атасы Жакыпты жана бүт тууган уругун 75 адамды чакыртып алды. Ошентип Жакып Мисирге көчүп барды. Жакып да аталарыбыз да ошол жерде көз жумушту. Алардын сөөгү Шекем жериндеги мүрзөгө коюлду. Ибрайым ал мүрзөнү Шекемдеги Хамор уулдарынан күмүшкө сатып алган эле. Кудайдын Ибрайымга берген убадасынын аткарыла турган убагы жакындай берди. Элибиз да Мисир жеринде көбөйүп жатты. Кийин Жусуп жөнүндө билбеген башка падыша тактыга келди. Ошол падыша биздин элибизге каршы ар кандай айламалдарды колдонуп, кысым көрсөттү. Элибиз көбөйбөш үчүн жаңы төрөлгөн балдарды сууга таштоого мажбурлады. Ошол убакта Муса төрөлдү. Ал Кудайдын алдында абдан сүйкүмдүү эле. Аны 3 ай өз ата-энеси бакты. Ал эми сууга ташталгандан кийин аны фараондун кызы багып алып, өз уулундай тарбиялап өстүрдү. Муса Мисирде ар тараптуу билим алып, сөзү өтүмдүү, ишке жөндөмдүү адам болду. Ал 40 жашында өзүнүн бир туугандары Исраилдыктарды көрүп келүүнү чечти. Барганда алардын бир Мисирлик кордоп жатканын көрүп болуша кетти. Мисирликти өлтүрүп кордук көргөн Исраилдык үчүн өч алды. Кудай мен аркылуу куткарарын бир туугандарым түшүнөт деп ойлоду ал. Бирок алар түшүнүшкөн жок. Эртеси күнү Муса эки Исраилдыктын бири-бири менен урушуп жатканын көрүп, алардын жанына келди да аларды элдештиргенге аракет кылып: "Силер бир туугансыңар да, эмнеге бири-бириңер менен урушуп жатасыңар?" деди. Бирок өз жакынына кордук көрсөтүп жаткан адам Мусаны түртүп жиберип мындай деди: "Ким сени бизге башчы кылып, соттоочу кылып койду эле? Кечээ Мисирликти өлтүрдүң эле. Бүгүн мени өлтүргүң келип турабы?" Бул сөздөрдү укканда Муса Мисирден качып чыкты. Ал Мидиан жеринде келгин катары жашап турду. Ал жерде ал эки уулдуу болду. 40 жыл өткөндөн кийин Синай тоосунан алыс эмес жердеги чөлдө күйүп жаткан тикендүү бадалдын жалынынан ага Теңирдин периштеси көрүндү. Муса бул көрүнүштү көрүп таң калды. Жакшылап караш үчүн бадалга жакын барганда ага Теңирдин үнү угулду: "Мен сенин ата-бабаларыңдын Кудайымын, Ибрайымдын, Исхактын жана Жакыптын Кудайымын." Муса калтырап коркуп, жакшылап караганга даай алган жок. Ошондо Теңир ага мындай деди: "Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык жер. Мен Мисирдеги элимдин тартып жаткан азабын көрүп, онтогон үнүн угуп, аларды куткарыш үчүн асмандан түшүп келдим. Ошондуктан баргын, мен сени Мисирге жиберемин."
Ким сени бизге башчы жана соттоочу кылып койду деген сөз менен четке кагылган ошол Мусаны Кудай тикендүү бадал ичинде көрүнгөн периште аркылуу башчы кылып, куткаруучу кылып жиберди. Ошол Муса Мисир жеринде, Кызыл деңизде жана 40 жыл бою чөлдө кереметтерди жана ажайыптарды көрсөтүп, аларды Мисирден алып чыкты. Ошол Муса Исраил уулдарына Кудай өзүңөрдүн бир туугандарыңардын ичинен мен сыяктуу бир пайгамбарды чыгарат, ошону уккула деген. Синай тоосунда өзүнө сүйлөгөн периштенин сөздөрүн чөлдө чогулган ата-бабаларыбызга айтып берген Муса ошол, ал бизге айтып бериш үчүн Кудайдан тирүү сөздөрдү кабыл алган. Аталарыбыз ага баш ийүүнү каалашкан жок, тескерисинче аны четке кагышты. Жүрөктөрүн Мисирге буруп, Аарунга бизди Мисир жеринен алып чыккан Муса деген неменин эмне болгондугун билбейбиз. Ошондуктан бизди баштап жүрө турган кудайларды жасап бер дешти. Ошентип алар ошол күндөрү алтындан музоо жасап, ошол жасалма кудайга курмандык чалып, өз колдору менен жасалган ишке кубанышты. Ошондо Кудай алардан жүзүн буруп, асман кошуулундарына табынган аларды жайына койду. Бул тууралуу пайгамбарлар китебинде мындай деп жазылган: Исраил эли 40 жыл ичинде чөлдө курмандыкка чалган малыңарды жана курмандыктарыңарды мага арнадыңар беле? Силер өзүңөр менен кошо Молох кудайыңардын чатырын жана Райпан деген жылдыз кудайыңарды алып жүрдүңөр. Силер ал буркандарды табынуу үчүн жасагансыңар, ошондуктан мен силерди Бабылдандан ары көчүрүп жиберем. Чөлдө аталарыбыздын күбөлүк чатыры бар эле. Муса ал чатырды Кудай буйругандай кылып көргөн үлгүсү боюнча жасаган болчу. Өздөрүнүн ата-бабаларынан өткөрүп алган ал чатырды биздин ата-бабаларыбыз Жашиянын жетекчилиги менен көтөрүп алып, ата-бабаларыбыздын алдынан Кудай өзү кууп чыккан элдердин жерине алып киришчү. Дөөт падышанын убагына чейин ушундай болгон. Кудайдын алдында ырайым тапкан Дөөт Жакыптын Кудайына арнап үй куруу үчүн анын өзүнөн уруксаат сураган. Үйдү болсо Сулайман курду. Бирок бардыгынан жогорку адамдын колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Кудай өзү бир пайгамбар аркылуу мындай деп айткан: Асман менин тагым, жер буттарымды койгон орун. Силер мага кандай үй тургузасыңар? Менин эс ала турган ордум кайсы жер? Булардын баары менин колум менен жаратылган эмеспи дейт Теңир. Тоң моюндар, жүрөктөрү менен кулактары сүннөт кылынбаган адамдар, ата-бабаларыңарга окшоп силер дайыма ыйык рухка каршы чыгасыңар. Силердин ата-бабаларыңар куугунтуктабаган бир да пайгамбар болгон эмес. Ата-бабаларыңар адилеттүүнүн келерин алдын ала жарыялагандарды өлтүрүшкөн. Силер болсо чыккынчылык кылып аны өлтүрүп салдыңар. Периштелер аркылуу берилген мыйзамды кабыл алгандар да, аны аткарбагандар да силерсиңер. Бул сөздөрдү укканда алар ага кыжырданып, тиштерин кычыратышты. Ыйык рухка толгон Степан болсо асманга көз жиберип, Кудайдын даңкын жана Кудайдын оң жагында турган Ыйсаны көрдү. Ошондо ал ачылган асманды жана Кудайдын оң жагында турган адам уулун көрүп жатам деди. Бирок алар кулактарын жаап алып, катуу кыйкырып, аны көздөй жапырт умтулушту. Алар аны шаардын сыртына алып чыгып, ташбаранга ала башташты. Күбөлөрү болсо өз кийимдерин Шабыл деген бир жаш жигиттин жанына коюп коюшту. Алар таш менен уруп жатышканда Степан: "Теңир Ыйса, менин рухумду алчы" деп сыйынды. Анан чөгөлөп катуу үн менен: "Теңир, бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе" деди. Ушинтип айткандан кийин ал жан берди.